Саламатсыздарбы. Ободо Геошондо программасы. Жогорку кеңеш кечээ күнү өкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзамга толуктоо киргизүү тууралуу жаңы мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Ал толуктоолорго ылайык өкмөт уюмдар өкмөткө аларга каржылоо кайдан келет жана эмнеге жумшалат, аларда ким иштейт жана канча айлык алат деген сыяктуу кошумча маалымат берүүгө милдеттендирилет. Мыйзам долбоорун демилгелеген депутаттар Аида Исмаилова, Үмбеталы Кыдыралиев, Марлен Маматалиев, Жылдыз Мусабекова, Улан Примов, Бактыбек Райымкулов, Евгения Строкова жана Бакыт Турузбеков. Бирок жолугушуулар менен конференцияларда дээрлик жалгыз Райымкулов сүйлөп жүрөт. Анын айтымында мындай маалыматтарды алар берип турса, ачыктык гана күчөйт жана коом үчүн ал пайдалуу. Бирок өкмөт уюмдар азыркы мыйзам боюнча деле мамлекет алдында жетиштүү отчет берип, салык кызматына, социалдык фондко жана статистика комитетине каржылоо боюнча жана башка документтерди ансыз деле тапшырат. Ошол эле учурда кээ бир мамлекеттик уюмдар өз ишмердиги тууралуу жетиштүү маалымат бербейт жана ачыктык орнотууну эңсеген депутаттар ошолордун деле баштаса болмок. Жаңы талаптардын чыкканынын себеби өкмөт уюмдар чектелген каржылоо менен өкмөттүк уюмдар жасай албаган иштерди жасап, аларга үлгү көрсөтүп жатканында бийликке албетте жакпайт. Экинчи жагынан өкмөт уюмдар бийликке каржылык жагынан да, уюштуруу же техникалык жактан дагы көз каранды эмес. Ошондуктан былык иштерди эч кимден коркпой ачыктай алат. Бул дагы бийликке жакпайт. Эгер жалпы коомдук кызыкчылыкты көздөсө, бийлик андай иштер үчүн өкмөт уюмдарына алкыш гана айтыш керек эле жана алардын жардамы менен коомду тазаласа болмок. Бирок иш жүзүндө тескери болууда. Кандай болбосун сынды токтотуу керек болуп калууда. Ошол себептен чет мамлекеттин агенттери деген каймана ат менен белгилүү болгон биринчи мыйзам долбоору чыккан. Бирок ал 2016-жылы кабыл алынбай калган. Я думаю, что он лоббирует чьи-то интересы, и учитывая, что... Менин оюмча авторлор кимдир башка бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат. Бул демилге менен кошо орусиялык саясатты жактырган маалымат каражаттарында пропаганда дагы башталды. Январдын аягындагы тегерек столдогу агрессияны деле эстесе болот. Ушунун баарын бириктирип, анализдеп көрсө, бул жерде ички да, тышкы да күчтөр иштеп жатат жана алардын жалпы кызыкчылыгы өкмөт уюмдардын өзгөчө алардын эң активдүүлөрүнүн аракеттерин оздуктоо. Заинтересованы в том, чтобы прижать НКО, особенно активные НКО, прижать, как говорится, к ногтю, да? Ал мыйзам долбоору ошол эле кезде Орусияда кабыл алынган окшош мыйзамды кайталаган жана ал эки мыйзамдын идеологиясы да бирдей болчу. Бийлик эмне кылам десе, ошону эч кимден коркпой кыла берсе болот. Бийликке баш ийгендер баары бир сын айта албайт. Сын айта алган жана айткан өкмөт уюмдардын болсо оозун жабыш керек. Ошондо мурдагы иштерди коркпостон уланта берсе болот. Мыйзам долбоорун даярдоого айрым өкмөт уюмдар чындай эле башка мамлекеттин кызыкчылыгында Кыргызстанга каршы кайсы бир аракет көрүшү мүмкүн деген шылтоо болгон. Бирок андай аракеттердин бар же жогун текшерүү атайын кызматтардын милдети жана алар өз милдетин аткарганын ордуна аны коомго жүктөп салууда. Каржы маалыматтары болсо баары бир андай тымыздын аракеттерди ашкерелей албайт. Эгер андай тымыздын аракеттер чындай эле улуттук коопсуздукка доо келтирсе, ал тууралуу маалыматты дагы туура багытта пайдаланса болот. Ошондо дагы андай ишмердүүлүктү 1000 өкмөт уюмдун 1-2 эле жүргүзүшү мүмкүн. 99% андан да көп карапайым калк туш болгон маселелерди чечүү менен алек жана аларга кошумча түйшүк жаратуу менен жогорку кеңеш карапайым калктын гана түйшүгүн арттырууда. Андан тышкары мындай кошумча отчетторду азыр кайрымдуулук иштерин жүргүзгөн өкмөт уюмдар баары бир берет, бирок анысы үчүн алар салык жеңилдиктерин алат. Азыркы жаңы мыйзам менен бийлик андай тартипти коомдук фонддор менен бирикмелер жана юридикалык уюмдардын бирикмелерине таратууда. Бирок саясий партиялар менен диний уюмдар дагы өкмөт, анткени алар отчетсуз эле иштеп жатат. Жөн гана сын айткандардын турмушун ордотуш керек болуп калууда. Ошондо саламаттагыңыздар.